Кредитке кошуп эсептелинген пайыздар боюнча эмнелерди билүү керек? Bir жылга 10% чен алдында 100 000 суммасында кредит алдыңыз дейлик. Ошондо жыл акырында бардыгы болуп канча төлөп каласыз? 110 000 сомбу? Жок, болжол менен 105 500 сом төлөйсүз. Анткени кредиттин пайыз чегерилген негизги суммасы ай сайын төлөө учурунда кемип отурат. Эгер кредиттик уюмда комиссиялык төлөмдөр каралган болсо, анда кредиттин төлөнүүгө тийиш болгон акыркы суммасы болжогондон жогору болуп калышы ыктымал. Демек, кредиттин толук суммасын аныктап алуу үчүн жарнама булактарында жарыяланган кредиттик келишимде белгиленген жана ар бир кредит үчүн өзүнчө эсептелген натыйжалуу пайыздык ченди эске алуу талап кылынат. Кредит боюнча пайыздарды чегерүүнүн эки схемасы бар. Биринчиси эң эле ыңгайлуу жана кеңири тараган система. Бул ай сайын бирдей өлчөмдө төлөө шартын караган аннуитеттик ыкма. Экинчиси алдаганча ыңгайлуу болгон дифференцияланган ыкма. Мында ар айлык төлөм суммасы улам азайып отурат. Булардан тышкары пайыздарды чегерүүнүн алгылыктуу графигин түзүү ыкмасы да колдонулат.